Салам алейкум ұстаз. Апам мені үйге батырғысы келбейді. Қандай айла қылсам болады? Екі күндей болды. Иштебей қалғаныма. Жаман көріп жатады. Тұрмышқа шыға элекмин. Чындығында бұл табият ушундай. Алла таалам ушундай кылыптыр. Үй бүлөгө ушул кызды тарбиялап чоңойтуп, уақыт сааты келгеннен кейін жанагы көчөт өсүп даяр болгондон кийин башка жака көчүргөндөй эле Алла таалам бизге дагы ушундай нерсени табият кылып бериптир. Биз кызды чоңойтуп, уақыт сааты келгенден кийин урук тукумду уласын, ушул адамзат бул дүйнөнү курсун деп ошол өнүп өскөн жерден экинчи этапка өтүш керек. Ошондуктан ушундай деңгээлге жеткенге чейин өзү негизи уақыт сааты келсе, татыктуу адам келген болсо, ошого турмушка чыгыш керек. Кээде ошондой болбой калат. Мынандай деп ойлоп калабыз да биз. Мен турмушка чыкканга чейин ээн эркин жүрүшүм керек. Жыргалчылыкта жүрүшүм керек. Турмушка чыксам мен чектелип каламын, ойной албай каламын, ээн эркин жүрө албай каламын. Базарга, тойго, досторум менен эркин жүрө албай каламын деп, уақыт сааты келгенде турмушка чыкпай коюп, анан үйдөгү ага инилери үйлөнүп, үйдө келин пайда болуп, анан кыз окууну бүтүп келген, кайсы жерде иштесе дагы өзү бөлүнүп кетпегендиктен кайрадан ошол үйгө келсе, сиз айткандай азыр ата энесинин астында кандай бир жагымсыз, ыңгайсыз абалда калат. Чындыгында ата энеси ошол кызыны жаман көргөндүктөн өзүнүн бооруну, өзүнүн бир жүрөгүнүн бир бөлүгүнө көчөгө кууп чыккысы келбейт. Ата эне өзү тарбиялап, өзү мээрим төгүп чоңойткон баласына андай кылып көчөгө таштагысы келбейт. Бирок өкүнүчтүүсү биздин кыздарыбыз, балдарыбыз ушул катаны кылат, жанагындай убагында аткарыла турган нерселерди аткарбай коет. Андан кийин азыр сиз айткандай абалга келип калат. Эми эгерде жок андай эмес, сиз турмушка чыга элек экенсиз, эч кимге мындай сиз турмушка сурап келсе, чыкпайм деп айтпасаңыз дагы, жөн эле табигый болуп эле турган жерден ата энеңиз сизди үйгө батыргысы келбей, же болбосо кандай бир келишпестик болуп жаткан болгон болсо, бул сиздин ата энеңиз. Сизди төрөгөн, сизди баккан, сизди чоңойткон, сиз үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган адам. Алардын кээ-бирки сөздөрүнө, кээ-бирки ачуулануусуна, анча-мынча эскертүүлөрүнө туура кабыл алыш керек. Сиздин кийимиңизди, жүрүм-турумуңузду, сүйлөгөн сөзүңүздү, кызматыңызды текшерип, кызым, ошону оңдогун, ушул туура эмес, кийимиңди оңдогун десе, ал сизди жаман көргөндүгүнөн эмес. Балким сизди этият кылгандыгынан, сизди сактагысы келгендигинен, сизди кор болбосун, уят болбосун, шерменде болбосун дегендиктен сизди этият кылат, сактайт. Ошол туш келген жерде жүрө бербесин, туш келгенде кийине бербесин, туш келген адам менен сүйлөшө бербесин, кор болуп калбасын деп этият кылгандыгы. Аны туура эмес түшүнбөш керек. Эгерде ошолордун дагы бардыгы андай эмес болуп, сиз бардыгыңыз жакшы айтканды кыласыз, кийимиңиз, жүрүм-турумуңуз, адеп аклагыңыз бардыгы 100% сиздики туура болуп, ошондой болсо дагы анын үстүнө эч нерсеге карабастан сиздин апаңыз, атаңыз 100% туура эмес болуп, сизге жаман мамиле кылса дагы, сиз ага, ата энеңизге жаман мамиле кылбашыңыз керек. Аларга чекчейип карабаш керек. Аларга тике карап сүйлөш керек. Аларга бакырбаш керек. Аларга уфулдабаш керек. Ата эненин бир наразы болуп калган болсо, кээде инсан өмүр бою оңолбой калат. Ошондуктан бир аз акча үчүн базарда иштесеңиз, мектепте иштесеңиз, кафеде иштеген болсоңуз, жанагы жерде жетекчинин, жаныңыздагы иштеген адамдарды канчалаган кемчиликтерине чыдайбыз. Сабыр кылабыз го. Неге дегенде бир аз бизге айлык берет. Бир аз акча берет. Айтканын кылбай койсок, уфулдап койсок, ага кабагыбызды салып карап койсок, бизди жумуштан айдап берет. 15 миң, 20 миң, 30 миң айлыкты бербей коет деп, көптөгөн жылдар бою сабыр кылып жүрөбүз. Кээ-бирки мугалимдер бар, кээ-бирки врачтар бар, кээ-бирки мекемеде иштегендер бар. Көп жыл, 10 жыл, 20 жыл сабыр кылып, ошол себептен инфаркт болуп жүрөгү кармай өлгөндөр бар. Жанагы коллективдин, директордун жамандыгынанчы. Сиздин бул дүйнөгө келишиңизге себеп болгон, жана сиз үчүн өз жанын арнаган, сиз
ар дайым сизде өзүнөн жакшы болушту каалаган, сизге ар дайым жакшылыкты тилеп турган ата энеңиздин кемчиликтерине кандай чыдабайсыз? Эч кандай сизде кемчилик жок болуп, ата энеңизде 100% кемчилик болсо дагы аларга жаман сөз сүйлөбөстөн, аларга жакшы мамиле кыла бериш керек. Ата энеге жакшылык кылуунун чеги жок. Канчалык жакшылык кылсаңыз жетишсиз. Бир жолу бизди туруп ойготкон акысына актай албайбыз. Ошондуктан эч нерсеге карабастан Алла Тааладан дуа кылып, ар дайым жакшы мамиле кыла бериңиз.